Сүйлөгөндө эң көп колдонулуучу сөздөр булар all, some, no. All деген бул баардыгы деген маанини, баары деген маанини берет. Все, да? All. Эгерде some деп айтсак, кээ бiri, no десек эч ким. Ошол all, some, no'дун артынан биз көптөгөн сөздөрдүн тобун жаратсак болот. Мисалы, all деген every деп дагы синоними бар. Everybody, body деген бул адам, дене, everybody болсо баардыгы, баардык адамдар деген маанини берет. Somebody, кээ бир адамдар. Nobody, эч ким. Бул жерде адам деген түшүнүктү берет. Nobody will help you. Эч ким сага жардам бербейт, мисалы, да. Никто тебе не поможет, например. Эти слова, все, кто-то, никто, эти слова часто используются при разговорной речи. Кийинкиси thing деген нерсе, баары, все, everything, бир нерсе, что-то, something, эч нерсе, ничего, nothing. I know nothing. Мен эч нерсе билбейм. Я ничего не знаю. Give me something to eat. Мага жегенге бир нерсе берчи. Дай мне что-нибудь поесть. Дагы жерде, бир жерди көрсөтүү үчүн where деген сөздү колдонобуз. Баардык жерде, everywhere билдирип атат. Кайсы бир жерде. Somewhere, nowhere, эч бир жерде. He went somewhere, ал бир жака кетти. Он куда-то пошел. Жана дагы башка сөздөр always, sometimes, never деген сөздөр бар. Бул сөздөр дайыма сүйлөмдүн эсин жана баяндаштын ортосунда келет. Орду ошол жерде. Акырында же башында келбейт. Сүйлөмдүн эси менен баяндаштын ортосунда. Мындайча айтканда, ата точтор менен этиштин ортосуна келет. I never do this. Мен муну эч качан кылбайм. Я никогда этого не делаю. He always works. Ал дайыма иштейт. Он всегда работает. People, things, place, time. Бул сөздөрдү карап көрөбүз. Everyone, someone, no one, anyone. Баары, кимдир бирөө, эч ким, ким болбосун. Все, кто-то, никто, кто угодно, да. Everyone деген бар, все. Someone, кимдир бирөө, кто-то. No one, эч ким, никто. Anyone, ким болбосун, кто угодно. Any деген ким болбосун, кто угодно. Башка сөздөр сүйлөмдүн маанисине карап, сүйлөмдүн эси катары, сүйлөмдө жана башка ролдорду аткара бериши мүмкүн. Бирок бул жерде always, sometimes, never деген сөздү дайым менен баяндаштын ортосунда колдонобуз.